Ассалаумалейкум, урматтуу менин каналымда көрүшүлүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү темабыз Иран. Атым Искендер Шаршеев. Мен деген саясаттануучумун жана экономистмин. 20 жылдан бери иштеп жүрөм биздин мекендикте. Иранга АКШ согуш ачабы же ачпайбы? Мен ойлонуп көрдүм, топтолгон маалыматтарды серептедим. Сереп боюнча жакын арада ошо толук кандуу, толук мындай татаалдуу десе, кандай десек, согуш АКШ менен Иран ортосунда мүмкүн эмес. Ага абдан көп себептер бар. Анткени АКШнын армиясы чоң болсо дагы, бюджети ондогон, жүздөгөн эсе Ирандыкынан ашса дагы, аскерине технологиялары эң мыкты болсо дагы дүйнө жүзүндө баары толук кандуу согушту жүргүзө албайт АКШ. Жеңилет, бирок аябай чоң ушундай нерсе болуп жатат. Баары айтып жатат, мындай болот деп ал нерсе. АКШ кайсы бир соккуларды, мындай чекиттүү соккуларды даярдоодо. Ошол соккуларды өткөрсө, эң мындай атактуу серепчилер ойлоп атат. Бул деген азыр КСИРдин жана ошо Аяталланын өзүнүн өмүрүн, анын баласын Мочтабаны, КСИРдин эң башкы башчыларын генералитетте өлтүргөнгө аракет кылышы ыктымал дейт да. Же болбосо Фордодогу, Натанзадагы ядердик объекттерди толук жардырышы ыктымал, жокко чыгарышы ыктымал. Же болбосо бүт аскердик заводдорун жанчыганга аракет кылышы мүмкүн. Бирок толук кандуу эч кандай сокку кыла албайт. Трамп убада берди эле козголоңчуларга Ирандагы, силерге жардам берем деп, бирок жардамы кечикти. Оппозициянын сөзү боюнча 30 миңден ашык, кээ бир маалыматтар боюнча 100 миңге чейин барышы мүмкүн өлтүрүлгөндөрдүн саны. Расмий маалыматтар боюнча ошол 3-5 миңдин тегереги өлтүрүлдү козголоңчулардын Иранда, ошол аяталларга каршы чыккандарды. Аяталлар ошо КСИР, ислам революциянын кароолчулары ушул жоопкерчиликти Трампка жана ошо Мухаммед Реза Пехлевиге жүктөп жатышат. Пехлевинин баласы, ошо мурунку Ирандын шейхи, шахы мындай айтканда да. Албетте 12 күндүк согушту эстеп жатышат. АКШ ошондо дагы Фордо менен Натанзага соккуларды кылган. Эң чоң ошо аскер аракетти Израиль жасаган, ошо АКШнын прокси күчү катары. Бирок аны менен бирге мындай жыйынтык чыккан жок деп эсептейм, анткени аябай чоң сокку болду. 2-3 миллиард долларга чыгашага учуратты Иранда, бирок Ирандын баары бир мындай толугу менен режими алмашкан жок. Бирок козголоңго алып келди десек болот. АКШнын ушул Ибрагим Линкольн деген авиа жүктөөчү кемеси келди, ушул Перс булугунун жанына, АКШнын ушу базаларынын карамагына өттү. Аякта томагавктар бар, эсминецтер бар. Авианосецтин группировкасы деп атап коет. 300гө чейин ушундай кеме жүрөт жанында, кеме чоң кичине кемелери. Албетте Вирджиния деген ошо суу астындагы калкуучу кайыктар томагавк менен атат, керек болсо ядердик курал менен да чыгышы мүмкүн да, ошондой келди. Жана Трамп айтып атат, ошо кээ бир даяр турабыз, эгерде сокку кылсак, кааласам кылам, кааласам кылбайм деп коркутуп атат. Ушундай кандайдыр бир, балким ким билет, бул чоң психологиялык саясий операция болушу да мүмкүн. ИПСО дегендей атайын психологиялык операциянын натыйжасында ошол Иранды андай нервтендирип, ушундай кандайдыр кооптондуруп, психологиялык атака кылып аткандыр да, эми ошондой болушу мүмкүн. Иран айтып атат, ар бир сокку, кичинекей сокку болсо дагы татаалдык согуш катары кабыл алынат дейт. Биз деген толугу менен ошо каршы чыгабыз дейт, бүт армияны чыгарабыз, күжүрмөнү даярдап турабыз дейт. Ошо эгерде АКШ же болсо Израиль же болсо башка кандайдыр бир тарапташы Иранга катуу сокку ура турган болсо, анда дүйнө жүзүндөгү ошо жакын арадагы дейт Ирандын бүт баллистикалык ракеталары жете алат дейт. Ирандын прокси күчтөрү, атайын кызматтары аны жасай алат дейт. Тегеректеги бүт ошол Азербайжанга чейин нефть чыгарган Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттары, башка ошол өлкөлөргө бир ушундай соккуларды жүргүзө алабыз дейт. Жүргүзгөндөн кийин анан дүйнө нефти баасы аябай кескин өсүп кетет дейт. Жана бир нече жылга чейин ошол нефтини кайра иштетип базарга чыгаруу чоң кыйындыкка жаратат. Дүйнө жүзүнүн бүт экономикасына сокку кылабыз деп коркутуп атат. Америка үчүн бул
күчтүү коркутуу, анткени алардын президенттери ошо өзүнүн шайлоочуларынын чөнтөктөрүнө көз каранды да, ошо бензинге болгон баага көз каранды. Бирок Трамп албетте бул башкача бир аз киши, ушундай көрүп атасыңар өзүңөр. Путиндики десең Путиндики эмес, Си Цзиньпиндики десең Си Цзиньпиндики эмес. Азыр Трамп айтып атат дейт, биздин жалпы стратегиябыз алмашып атат дейт. Биз эми Кытайды башкы коркунуч катары көрбөй калдык дейт да. Биз эми башкы биздин жумушубуз дейт. Америка континентинин түндүк жана түштүк Американын ичине Монро доктринасы боюнча, же болбосо Трамп кээ учурда Танро доктринасы деп айтып атышат, ошол Трамп Монро доктринасы. Ал иш кагазы боюнча биз толугу менен бийлигибизди ушул жарым шаарда, түштүк жана түндүк Америкада күчөтөбүз деп айтып жатат да Трамп. Анан Евразия групптун мисалы үчүн серепчилери айтып атат, бул деген сокку ошол Иранга Израилден же АКШ тарабынан ошол 30 апрелге чейин болуп кетиши 65% дейт да, сокку болот дейт сөзсүз. Пентагон айтып атат, Ирак кайра күчтөндү, кайра Кытайдан түзмө-түз жардам алды. Ядролук дүрмөттөрдү жасаганга, согуучу дүрмөттөрдү ошо аябай жакын келди деп Пентагон тарабы айтып атат. Бирок билесиз, баягы Иракта деле мисалы үчүн химиялык затты табышкан. Бирок ким билет, Иран бул жолу аябай катуу ушундай иштеп жатат. Пакистанда жардам бериш ыктымал Иранга, анын сырткардагы Иранга эң биринчиден Кытай азыр жардам берип атат. Кытай эч кандай АКШнын айткандарын укпай, бир ушу курал жарактарды, октарларды, атайын аспаптарды, жабдыктарды учактар менен алып келди Иранга, Тегеранга. Ушун менен анан кандайдыр бир ушундай, ким билет, балким ядролук куралдын да компоненттерин алып келди. Анан албетте, эгерде ушул согуш башталып кетсе, Иран тескерисинче дейт серепчилердин айтуусу боюнча, ошол өзүнүн аяталлаларына каршы чыкпастан тескерисинче ушул биригип, уюп өзүнүн баягы элин бириктирип, биргеликке чакырып, кайра АКШга каршы чыгышы ыктымал деп атат да. Кайра кечеки оппозиционерлер АКШга каршы согушту башташы ыктымал деп серепчилер айтып атат. Анан албетте АКШ мындай өтө чектелүү соккулар менен чектелиши ыктымал деп айтып атышат да азыркы тапта. Эскалацияга барбайт деп атышат. Израиль аябай катуу ушул коргонууга даярданып жатат дейт, анткени Ирандын бир сөзүнүн жарымы эле ошол АКШга туруштук беребиз деген артынан эле Израилди жок кылабыз деп эле сөздөрдү айтып атышат. Израилге чоң баягы сокку кылабыз, Ормуз булуңун толук жабабыз дейт. 20% дүйнөлүк ошол мунай дал ошол Ормуз булуңу аркылуу өтөт. Анын сырткардагы ошо Ормуз булуңунан сырткары эгерде хусилерди күчөтсө, ошо Иранда согуш болуп кетсе, бул деген жалпы ошо Суэц каналына да кандайдыр коркунучту туудурат дейт серепчилер. Ошо Ирандын бийлиги ошондо бир кызыктуу нерсе болуп кетет. Туугандар, Кыргызстандын реэкспорттук экономикасы кайра күчөйт да, биз кайра байыйбыз. Бул өтө мындай түшүнсөң кичине кейисиң. Бир четте ушундай аламат когалаң болуп атса, согуш болуп атса, бир жагынан тескерисинче баягы элдер байыйт экен да. Анан ошол байый турчу элдин арасында ошол согуш болуп кетсе, биздин мамлекетте кирет да. Анан албетте АКШнын ичинде дагы мындай диаспора, Иран диаспораларынын арасында каршы чыккан ушундай митингдер болушу ыктымал деп атышат серепчилер. Ошондой провокация жана башка нерселер даярдалып жатат деп айтып атышат да кээ бир серепчилер, ошо байкоочулар. Анан эгерде КСИРди жогото алабы, ошол АКШ күмөн санаса болот. Иранда 190 000 киши ошол КСИРге кызмат өтөйт. Толугу менен аны жок кылуу аябай оор болот, же болсо мүмкүнчүлүк эмес деп айтса болот да. Эл өзү каалабаса, эл өзү кааламак тургай, ошо көбүнчө катмарлары, күч органдардын катмарлары көбүнчө КСИРге кызмат жасап атышат да, ошол аяталлардын арасында. США Израиль ошол деген эң негизгичиси ошол декапитация кылат, же болбосо башын алуу операциясын кылат деп баары ойлонуп атышат. Анткени чын эле Трамп ошого барышы ыктымал. Баягы бир кездерде КСИРдин генералын өлтүргөндө эле ошо дал ошондой эле ошол аяталланын башын алуусун жана башка генералдарды өлтүрүүгө барат окшойт да. Анткени чалгындоо кызматта абдан мыкты АКШда. Бирок 12 күндүк согушта кээ бир ушундай ушактар жүрдү. Аяталланы өлтүргөн анчат, бирок израилдиктер бирок өлтүрө албай калышты да, негедир. Аябай жакшы сакташты аяталланы ошол кезде. Анан албетте
инфраструктураны бузушу мүмкүн, авиация F-15, F-35 иштеши мүмкүн, канаттуу ракеталарда иштеши мүмкүн. Албетте бүгүнкү күнү Ирандын ошол С-400 окшогон ПВОлору иштебей калышы ыктымал да. Анткени көрдүңөр, Мадурону алып атканда дагы ПВОну иштетпей койгон, ошол Орусия жасаган, Иран жасаган, АКШнын кандайдыр бир кысырдуу куралы. Ал боюнча да Давостон Трамп айтты, бизде аябай сонун бир курал бар дейт, бир да радар иштеген жок. Кишилер өзүн аябай жаман сезишти, башы айланды, эчтеке кыла албай коюшту. Ушундай бир сонун куралыбыз бар, бирок бул мамлекеттик сыр айта албайм деп койду. Ким билет, калп айтты же чын эле ушундай нерсе барбы? Эми боюнча электромагниттик нурдануу боюнча мурунтан бери угуп жүрөм. Ал деген курал бар, скалярдык курал деп коет бир четинен дагы. Ал деген ошол электрониканы толугу менен жок чыгарат. Жана адам мисалы үчүн эмминин жардыруусунун астында калган адам же тирүү жандык өзүн аябай начар сезет, ден соолугу тим эле жаман болот. Ошондой нерселер мурунтан деле ошол аскердик теорияларда бар, балким бардыр. Бекеринен бир кезде ошол харп системасын колдонушкан жоктур америкалыктарда. Ошол харп боюнча дагы интернетте аябай көп маалымат бар. РЕН-ТВде тим эле ошол теманы сүйүшкөн да бир кездерде. Ошол Иранда болсо Фаттах, Шахет, баллистикалык ракеталар бар. Аз жетиштүү эмес мындай чоң согушка, бирок бир топ эле да. Биз албетте негизи эгерде эң сонун соккуларды кылып АКШ ошо КСИРдин башын алса дагы баары бир мындай жеңишке жетише албай калышы ыктымал. Бул деген кайра тескерисинче Ирандын ичиндеги ошо КСИРдин ылдыйкы ушундай деңгээлиндеги офицерлерди жандандырып, жаңы ушундай катуу класс салып күрөшкө алып келиши ыктымал. АКШ утулат бул жерден, баары түшүнүп атат ушуну. Бирок албетте 30-50%га кичине алсыратат да КСИРди ошол соккулар. Ушундай нерсе болуп атат. Эгерде Global Firepower деген сайттын маалыматы боюнча карасак, армияларды салыштырсак, АКШда ошол ранг номер 1 дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү армия деп эсептелинет. 1.333.000 киши кызмат өтөйт бүгүнкү күнү. Жана резервте дагы 800.000 киши бар дейт, 2 миллионго чейин жеткире алат санын. Жалпы ошол мобилизациялык потенциал 3 миллионго чейин барат дейт. Швейцариянын кандай экен да, ошол АКШныкы. 13.000 учак, вертолеттор бар, тик учактар бар. Ошол деңизде 11 авиа жүктөөч группировкалары бар. Жана аябай жогорку деңгээлдеги ошол мындай куралдары бар. Ошол эле стелс учактары, ошол эле мисалы үчүн сети деген учактар системалары, ошол эле чымбык алпы, бирок ушундай скалярдык курал, лазердик куралдар бар, АКШда бүгүнкү дрондор бар. Спутниктик ошо чалгындоо өтө мыкты өнүккөн. Ошол эле Илон Масктын спутниктеринин саны 9.000 чыкты бүгүнкү күнү. Жалпы АКШнын спутниктеринин саны 17.000 деп эсептелинет бүгүнкү күнү. Жана күнү түнү ар кайсы жер планетасын карай алышат, чалгындай алышат, уга алышат. Сокку дагы космостон да жибергенге мүмкүнчүлүгү бар дейт. Албетте активдик мындай аскердик кызмат өтөп жаткан адамдардын саны 610.000, резервтери 350.000, мисалы үчүн Иранды салыштырсак да, ошол Global Firepower боюнча Ирандын рейтинги 16 орунда. Жана бүгүнкү күнү ошол КСИР мүчөлөрү 220.000 киши, 180.000 киши дайыма ошо кызматта, 1.180.000 ушундай кишини кайра мобилизация кыла алат ошол КСИР. Баллистикалык ракеталар бар, дрондор бар, Шахет деген сыяктуу, миналар, ошол ПВОлор бар, Орусиянын С-400-күнө окшош. Албетте ал атайын баягы прокси күчтөр бар, ошол эле Ансаралла, Хуситтер, Ливанда Хезболла бар, Хамас бар Газада, авиациясы бар, ПВОсу бир аз алсызыраак деп эсептелинет. Ошол Израилдин мисалы үчүн F-35 учактары эч бир мындай жазасыз баягы өз иштерин жасап 12 күндүк согушта өткөн жылы. Албетте ошол өзүнүн мындай ПВОсу күчсүз болгондуктан, авиациясы начар болгондуктан, бул ушул Ирандын эң мындай кичине алсыз жагы. Эгерде жер, мисалы үчүн АКШ толук оккупация кылам десе, анда кандай болот экен? АКШда ошол кургактан кол салуучу армиянын саны 454.000. Ошо мисалы үчүн морская пехота же болбосо ошо марин деп коет АКШда. Ошол 172.000 киши. Анан албетте танктары 4.666, М1 Абрамс деген сыяктуу, БТР, БМВлер, Брэдлилер, Страйкер, МРАП дегендер мисалы үчүн 410.000ден ашык.
Албетте баягы артиллерия САУ өзүн ташуучу замбиректер алыска атуучу 1,5 миң мындай алыска ташуучу артиллерия мындай унаалар менен ташып кетсе болот да, мисалы үчүн ошондой 2000ге жакын 1800дөй. Анан албетте Хаймарс сыяктуу жапыртатуучу ракеталардын саны АКШда ошол 1731дей. Бүгүнкү күнү эң сапаттуу армия деп эсептелинет, эң эффективдүү. Ирандын ошол ага каршылык көрсөтүүчү күчтөрүн азыр активдүү күчтөрүн карасак 350 миңдей, Сирде 150-200 миңдей, жалпысы 500-600 миңдей кишини чыгарылат согуш башталса. Танктардын саны 2675. Эң негизгиси ошол эски танктар, Ирактагыдай эле Т-72, Т-62, аябай эски танктар, начар иштейт. Анын электроникасы аябай начар деп эсептелинет. БМВ атайын баягы соттолгон унаалардын саны 76 миң. Анан албетте баягы өзүнүн жүктөөчү, өзүн өзү алып баруучу артиллерия деп ошо САУлар 424 эле бар. Мисалы үчүн унага жүктөп мындай кошуп алып баруучу артиллерия замбиректер 1803. Албетте мындай жапыртатуучу ракеталык системалардын саны 1,5 миң. Бирок күчтүү ракеталар бар. Фатех, Зольфагар, Зельзал деген сыяктуу дрондор бар. Ошол баягы эле Шахет 261 дегендер. Шахеттин башка да түрлөрү бар. Анан албетте аябай мындай чоң санда бар ушундай куралдары. Жана алардын алдыңкы мындай артыкчылыктары десек болобу. Атештин бул деген жер астындагы базалар бар, миналык талаалар бар. Ошол Корнет сыяктуу Орусиядан алынган ошол ПТРКлар бар, танктарга каршы колдонуучу ракеталар. Албетте дрон камикадзелер көп. Ошо тоолор бар, тоолордон аябай мыкты ушундай каршылык көрсөтүлөт. Шаар ичинде дагы согушта укмуш көрсөтүлөт да мындай. Бирок негизи ушул авиациясы жоктугунан жана жалпы электрониканын алсыздыгынан эскиргенинен албетте авиациялык асмандык согуштан жеңилет 100% да Иран. Бирок асмандык согуш көрсөтүп атат, практика эч качан толук жеңишке алып келбейт. Орусияныкы мисалы үчүн асмандан артыкчылык бар Украинага караганда, бирок жыйынтык чыкпай атат да. Орусиянын Украина эмчекти чабышып атат жана ушул Орусия алдыга жылса дагы, Украина утулуп жатса дагы, Украинага кээ учурда жардам келбей жатса дагы, элин мобилизация кыла алды Зеленский. Бүгүнкү күнү ошол Украинада араңдап 1 километрден 1 километрден ошол Орусия алдыга жылып жатса дагы 40 миң, 35 миң кишиден жоготуп, ушундай ит болуп атат да. Дал ошондой эле АКШ Иранда ит болот да, авиация баарын чечпейт экен. Анан албетте Иранда өзүнүн артыкчылыгы бар. Бул деген эгерде АКШ Иранга кол салса, Иран өзүнүн мекенинде ошончо партизандык согушту өткөрө алышат да. Анын сырткары ошол АКШ кайсы дагы күчтөрдү колдонушу мүмкүн. Ошол толук Иранды басып алыш үчүн Иранда болсо 1,65 миллион километр мындай чачы, аяктан 89 миллион киши жашайт. Тоо, чөл, шаарлар. Анан албетте оккупация бүт ушул компьютердик модельдер, жасалма интеллект, атайын аскердик жасалма интеллектин айтуусу боюнча катастрофа болот да, аламат болот Америка армиясы үчүн. Америка жеңилет. Аябай начар ушундай жеңилет, бүт аскерлер өлөт ошол жерден, базалары жок болот, анан аябай уят болот да, анан аялсызданат ушул согуштан. Ошон үчүн Америка ошол жака өзүнүн баягы кургакчылык күчтөрүн киргизүүгө эч кандай мындай каалоосу да жок, мүмкүнчүлүгү да жок бүгүнкү күнү. Анан албетте мисалы үчүн ошол Иракта, АКШда ошо 438 километр чачы болгон, 27 миллион киши болгон 2003 жылы. Бирок ошондо АКШ 170 миң киши киргизген Иракта оккупация кылганда. Анан албетте ошо оккупация кылганда партизандык согуш башталган. Ошол эле Баас партиясы кайра Даишти түзгөн жана Даиш менен тынбай согушуп келген да. Ошондой нерсе болгон. Даиш ошол партизанга тете деп айтса да болот да андан сырткары. Иран болсо ошо Reddit, Credible Defense деген ошол серепчилер бар, ошондой ресурстарда Rand Atlantic Council деген бар. Ошолор айтуусу боюнча Иранды толугу менен кармаш үчүн, анан эң негизги чекиттерине оккупация кылыш үчүн АКШга 200-400 миң аскер киргизиш керек. Бул деген 30-40%дан ашып кетет бүгүнкү активдүү АКШнын армиясынан. Анан бул жетишпейт, бүт маселелер чечкенге жетпей калышы ыктымал. Анан оккупацияны туруктуу кармаш үчүн 500 миң киши керек, же болбосо 1 миллион киши керек АКШ армиясы ошо Иранды кармаш үчүн.
Анын сырткары албетте бир нече адамдар өлөт дейт. Жалпы адамдар ошо согуш 8-9 жылга уланып кетиши ыктымал жана АКШнын аскерлеринен ошо 200-300 миң кишидей өлөт дейт, бул гарантия. Анан албетте эң максималдуу түрдө АКШ 100-200 миң кишини киргизе алат оккупацияга. Анан албетте логистика кылыш аябай кыйын болуп калат АКШга. Толук оккупацияны жаса албай калат. Анан Афганистандан уят болгондон кийин Ирандан дагы ошо коркушат, өздөрүн дагы ошо шайлоочулар каршы чыгат Америка Кошмо Штаттар ичинен. Бул жакта мейкиндиктер өтө зор, аралыктар өтө алыс. Ошо бүт конвойлор баягы ошо жабдыктарды же болбосо октарларды алып баруучу конвойлор ошол алар жолдон кармалат, партизандар аркылуу жок кылынат. Ошон үчүн кээ бир учурда логистиканын эсебинен деле көп Американ аскерлери Ирандын территориясынан жок болуп кетет да, кырылып кетет. Анан албетте Басидж бар. Ошо Кисирде аякта ошо Басиштин саны миллиондогон деп эсептелинет. Эгерде Ирандын эли консолидация болуп каршы чыкса АКШга, Басиштин санын 3 миллионго чейин жеткире алат Иран. Ошондой маалыматтар бар. Жана албетте АКШ бир гана ошо санкция, каршылык көрсөткөн өкмөткө адамдарды колдоо жана авиациялык соккуларды жасашы мүмкүн. Колунда ошол эле мүмкүнчүлүктөр бар бүгүнкү күнү. АКШ кандай прокси күчтөрдү колдонушу ыктымал Иранды оккупация кылыш үчүн? Мисалы үчүн Израилде 170 миң аскер бар. Аларды колдонсо болот. Бирок ошондо Иран албетте проксилерин колдонот Израилге каршы. Ошон үчүн Израиль чаржайыт болуп кетет, жетишпей калат. Израилге Ливандан Хезболла согот, Газадан Хамас согот да. Ошондо Израиль жылалбай калат Иран тарапка. Сауд Аравиясында 225 миң ошол активдүү аскери бар жана АКШга аскерди көнөктөш. Бирок Сауд Аравия бүгүнкү күнү кичине ички маселелери бар. Мисалы үчүн Ансар Алла менен согушканда ошол эле хуситтер менен алар жеңилип калды деп эсептелинет да Сауд Аравиясынын аскери. Демек ошо кээ бир учурда Сауд Аравиясынын аскерлери жакшы ишке жарабай калышы ыктымал да. Ошон үчүн аларга чоң мындай суроолор бар да. Сауд Аравия согуша албай калышы ыктымал Иран менен. Ирандан жеңилет ошол Сауд Аравиясынын аскерлери. Бириккен Араб Эмираттары бар, 50-65 миң. Алар АКШнын өнөктөшү. Бул кичинекей профессионалдуу, аябай жакшы экспедициялык армия Йеменден ийгиликтерге жетишкен. Бирок аябай кичинекей деп эсептелинет жана Ирандан жөн эле жутулуп калат да. Анын сырткары Иордания, Кувейт, Бахрейнде дагы аскердик базалар бар АКШда. Бирок аскердик күчтөр аз да. Курдтар бар Иракта, Сирияда. Бирок Иранга аларды жеткириш кыйын болот. Жана курдтөр өзү согушканда ошо алар өз турган жерлеринен согушат. Ошол эле мисалы үчүн Аш-Шаранын аскерлери менен Аш-Шамда же болбосо Сирияда. Ошол эле Түркиянын ошол каржыланган күчтөрү менен ушундай согушат да. Ошон үчүн аларды колдонуш кыйын болот да. Жалпысынан айтканда ошо Хезболла, Ансар Алла жана Ирак Аш-Шабаб шиит милициясы ошо толугу менен Америка Кошмо Штаттарына каршы чыгып, анын прокси күчтөрүн блоктойт жана АКШга тескерисинче маселе түздүрөт да. Ошондой нерсе болуп жатат. Ошон үчүн албетте асимметрикалык согуш болуп кетсе, кургакчылык тараптан Америка Кошмо Штаттарынын күчтөрү толугу менен жеңилет деп эсептесек жаңылышпайбыз да. Эми согуш бюджеттерин карасак, акчасы албетте Американын акчасы бүгүнкү күнү 832 же болбосо 893 миллиард доллар кетет армиясына жыл сайын. Ошол акыркы 26-жылдын бөлүнгөн акчасынын саны ушундай бүгүнкү күнү. Ирандык болсо 9,23 миллиард доллар бөлөт да ошол аскерлерге. 25-26 жылы алар дагы 145-200% көтөрөбүз дейт ал бюджетти, ошол 20 миллиард долларга чыгарабыз дейт. Бирок 20 миллиард долларга чыгарса дагы ошол бюджетти санкциянын айынан жана ошол кичине чоң технологияларды, авиацияны жакшы иштете алганын айынан Иран жер үстүндөгү согуштан жеңсе дагы баары бир өзүнүн жакшы авиацияны коргой албайт да. Ушундай маалыматтар болуп атат бизде. Анан АКШ 90 эсе Иранды бюджеттен ашат. Албетте технологиялык алуу артыкчылыгы АКШда бар деп эсептесек болот. Жана андан сырткары ошол өндүрүштүк артыкчылык бар. Бирок Ирандын артыкчылыгы бул арзан дрондорду чыгаруу жана массалык түрдө чыгаруу жана аскердин санында негизи. Арзан акчасы менен Иран эффективдүү түрдө Америка Кошмо Штаттарынын ошо кургакчылыктагы аскерлерин жое алат. Албетте ушундай конвенционалдык согушта АКШ албетте артыкчылыкта авиациясы менен, бирок ошол бир жерден бекилебиз жана оккупация кылабыз десе кыла албайт 100% бүгүнкү күнү. Ушундай дрондор согушта өзгөртүп салды.
арзан дрондар бүгүнкү күнү ошо килейген миллиарддаган армияны жок кылып салышат да. Ошондуктан эчтеке кыла албайт. Бул бир эле нерсе мүмкүн АКШда. Бул эгерде алар аябай көп көлөмдө куралды Иранда таратып салса элге, анда Ирандын ичинде жарандык согуш башталат. Ошондо оппозицияны тынбай баягы бир кездерде кайзердик Германия, Ленинди Орусиядан тынбай курал менен камсыздагандай эле камсыздаса, ошондо чынын айтыш керек, ошондо гана Иран жок болушу мүмкүн. Ирандын ички баягы кисирин кырып, жаңы келген кишилерин кайра АКШ менен дос кылдырып, ушундай иштетсе мүмкүн. Азырынча ушул эле жол бар, бирок ал жолда оңой эмес, ал жылдап уруланат. Ага идеологиялык дагы иштер жасаш керек болот. Жергиликтүү ошо оппозицияны азыр АКШдан түңүлүп калган, АКШны жек көрүп калган оппозицияны ошо кайра жандандырыш керек, кайра алар менен карым катнаш түзүш керек, курал колуна алмаш керек, идеологиялык иштер жүргүзүш керек. АКШ болсо ушу Трамп өз кезигинде акчасын, куралын жеткирбей коюп ушул оппозиционерлерге аларды өзүнө каршы каратып алды да. Ошондой нерсе болуп кетти, туугандар. Бул жерден аябай тез болуп кетти бул нерселер. Албетте элдин жини жаман да, бир күндө эле ошо толкуп кетет экен да, чарт болуп кетет экен. Бирок орду менен жардам бербей койгону АКШнын албетте ошол элде жеңилишке алып келди жана ошол оппозиция тескерисинче АКШны жек көрүп калды. Эми болсо Ирандын ошол аяталанын бийлиги ого бетер бекемдеп калды да, бирок аларга деле оор азыр. Ошентсе дагы ошо бир гана соккуларды күтүп атабыз. Ал эми оккупация мүмкүн эмес, туугандар. Силер кандай ойдосуңар? Комментарийлерде жазып коюңуздар.